Президентimiz bizde yolumuz aykın, geleceğimiz jarkın, çegarası tak, eli tok mamlaketke alып baratat. Ушул жолдо birinci eldik kurultaydın delegattары ири отырып, түз кеңешип, салмактуу сунуштар менен мамлекетке салым кошуп, ошондой эле жакшы сөзгө канатташ, жакшылыкка жаматташ болуп, өлкөдө болуп жаткан иштерге карата жакшылыктын жарчысы болосуздар деп ишенебиз. Анткени эл улук, үнү бийик. Мен өз докладымда президент таянган жана бизге тапшырма берген 3 гана сөзгө токтолом. Биринчиси мамлекеттин бүтүндүгү, экинчиси элдин биримдиги, үчүнчүсү салык төлөө милдети. Урматтуу улуу жыйын, дүйнөдө 5000ден ашык элдер, улуттар, этностор бар. Бирок баарынын эле мамлекети жок. Кыргыз Республикасы деген ат менен бадырайта жазылып, биз 193 мамлекеттин катарында турабыз. Бул чексиз сыймык. Биз үчүн бийик тоолуу жерибиздин ар бир ташы кымбат. Анын 1 метр жери үчүн жанын курман кылган адам баласынын каны ыйык, өмүрү андан дагы кымбат. Бирок бизди өзүнө өзү ишенбеген эл, мурункудай эле байкуш мамлекет деп ойлоп, эки жолу күч менен чечип алганга аракет кылышты. Биз толугу менен туруштук бердик, күчүбүздү дагы көрсөттүк. Биз оңой өлкө эмеспиз. Биз 80ден ашык улут жашаса дагы 3000 жылдан ашык тарыхты баскан кыргыз эли деген титулдук эли бар мамлекетпиз. Садыр Нуркожоевичтин доорунда бетеге болбой бел болдук, беги бар бекем эл болдук. Адамзаттын жашоосу жакшырып, демография өстү, экономика өнүгүү жолуна түштү. Татаал болсо дагы чегараны чечип, кен байлыктар менен 7 миллион эли менен бүтүн мамлекетти чыңдап, келечекке чегарасы так мамлекетти мурас калтырып жатабыз. Келечекте 1 метр жерди бербеген жаңы муунду тарбиялайбыз. Чегараны достук, дипломатиялык мамилелер менен чечүү эки тарап үчүн пайдалуу. Биз саясий жылуулукту кыракылык менен туура пайдаландык. Бирок эскертебиз, чегараны чегарадагы ой чуңкурду кыдырып көрбөгөн ажаан аялдар менен тажаал эркектер чечпейт, адистер гана чечет. Анткени такталбаган чекте от алып кетүүчү конфликттик абал тез эле түзүлүп кетет. Акылга сыярлык негизде оюн билгизгендерге биз эч качан тыюу салбайбыз. Чегарада бирде утулсак, бирде утушка ээ болобуз. Ошол эле учурда уттук же утулдук деген дагы болбойт. Эки элдин кызыкчылыгы гана болот. Буга чейин малы бирге королош, ашы бирге жоролош болуп келген кошуна элдер менен биз түбөлүк ынтымакта жашашыбыз керек. Мамлекеттин бүтүндүгү күнүмдүк жашоо камынан жогору турат. Баткен картанын бүткөн жери эмес, Баткен биздин жүрөгүбүз. Чоңалай биздин алыскы районубуз эмес, биздин бузулбас чегибиз, чебибиз. Чегара аймактык бүтүндүк көздүн карагендей сакталат. Кадырлуу мекендештер, биз күчтүү элбиз. Элибиз баатыр, айкөл, данышман, жаштарыбыз билимдүү жана креативдүү. Бизге биримдик гана жарашат. Өз агасын агалай албаган, бирөөнүн агасын сагалайт болуп, кыргыздын кайгысынын кы тамгасында тааныбаган чет өлкөлүктөрдүн жана олигархтардын анча-мынча акчасын азгырылып, демократия деген сөздү бетине кармаган, өзүн оппозициябыз деген бир уч адам жасалма көчөгөнүн аркасында мамлекетти талкалоого даяр. Эскилиги жеткен имараттын ордуна жаңысын салабызбы? Дарбазабыз 10 метр нары жылабы, бери жылабы, аларга баары бир. Эптеп дүрбөлөң чыгаруу. Саясатыбызды шоуга айлантып, бөйрөктөн шыйрак чыгарып, кылдан кыйкам издеп, чукулап жазган айрым журналист, айрым бейөкмөт уюмдун эле жашоосу болуп калды. Же булардын карапайым элдин тагдырын кызыктырганын көрдүкпү? Жок. Элди бузганы мындан ары жетишет го деп ойлойбуз. Батыштын бир дагы жараны өз мамлекеттин өнүгүүсүнө зыян келтире турган
коомду буза турган, өзүнүн сөзүнө жоопкерчилик албай турган сөздөрдү айтпайт жана айта албайт. 21 кылымда технологиянын өнүккөнүнө карабастан, үй бүлөлүк баалуулуктар, элдик нарк баарынан баалуу жана табылгыс. Анткени ал коомго таасирин тийгизет. Коом бул мамлекет, социалдык модернизация катары кабылданат. Кыргыздын кылкылдаган кызыл туусунун астында канчалаган эл биримдикте жашап келген. Ошол элде эл эмне дейт? Элдин тез көсү, элге карап оңолойлу, эл менен бирге агуу деген эң жакшы нарктуу принциптер болгон. Азыр да ушул принциптер жашап келет. Тентек жөнтөктөрдү элибиз өзү тартипке чакырган, өзү тарбиялаган. Тартип ынтымакка шерик, ал эми ынтымак ырыска шерик. Биздин мамлекет адам укуктарын, демократиялык баалуулуктарды дайыма жактап келгенбиз, дагы кармана беребиз. Улутуна, динине, тилине, социалдык экономикалык абалына карабастан, элдин ынтымагына доо кетирүү ар бир жарандын жеке жоопкерчилиги катары каралат. Бирок мамлекеттик чыккынчылыкка аяосуз күрөштөр улана берет. Элдин көздөгөн максаты бир болгондо, кандай тоскоол болсо дагы жарып өтөт. Ак пейил элибиздин биримдиги бекем болсо, мамлекетибиз тоодой күчкө ээ болот. Урматтуу замандаштар, 30 жылдан бери базар экономикасы деп капитализмди кургандай эле болдук, бирок социализм түшүнүктөрүнөн арылбай келдик. Социализм идеологиясынын ролун, күчүн билесиздер. Эгемендүүлүктөн кийин идеологиялык вакуумда калдык. Жаш мамлекет рулу жок, барар багыты жок, чалкыган деңизде калдык. Швейцария болобуз деген башындагы күйлөнгөн үмүттөр акталбай калды. Партиялык тизме, баланс деген калп лозунгдардын астында калдык. Коррупция, регионализм, крышалар күчөп, мамлекетибиз англисче айтканда fail state, орусча несостоявшееся государство болуп кала жаздадык. Коррупция деген сөз коррозия, дат басуу дегенден алынган. Эл мыйзамсыздыкка батып, таң атканча иштеп, татыктуу маяны албай келди. Иш издеп миграцияга күчөдү. Балдарыбыз тирүү жетимдерге айланып калды. Өлкөбүз социалдык невзгода, кыйынчылыкка, социалдык катастрофага кептелип, жыйынтыгы 3 революция менен бүттү. Кумтөр деген уникалдуу элдин байлыгыбызды жоготуп кала жаздадык. Дүйнөлүк экономикада ресурстук каргаша деген түшүнүк жашайт. Бул нефть, газ, тоген байлыгы көп болгон туруп, мамлекети кедей болгон өлкөгө карата айтылган. Кыргызда казандан капкак кетсе, иттен уят кетет деген сөз бар. Кумтөр бөтөндөрдү байытты. Кумтөрдүн айланасында эбегейсиз чоң коррупция майда клондорду республика боюнча жаратты. Канчалык акылдуу баштар өкмөттүн башына келбесин, мамлекет алдыга жакшылай кадам таштай алган жок. Бир эле калыпта кала бердик. Макроэкономикада акча кредиттик жана бюджеттик салыктык чөйрөдө туура саясат жүргүзүү мүмкүн болгон жок. 2 жылда элибиздин түңүлүп калган үмүтүн жандандырдык. Мамлекеттик башкаруу элдин жыргалчылыгына кызмат кылууга бурулду. Садыр Нуркожоевичтин командасы профессионалдуу, сабырдуу, акыл эс менен иштеп жатат деп ишендире алам. Кечээ биз жогорку кеңеште отчет бердик. Бюджетибизди урматтуу депутаттар колдоп беришти. Эл аралык институттар пессимисттүү прогноздорду беришкенине карабастан, биз өсүш деңгээлине чыга алдык. 10 айда экономиканын өсүшү 7%ды түздү. 2023 жылы жалпы консолидацияланган бюджетибиз 53 миллиард сомду түзөт. Же бул 6 миллиард доллардан ашат. Ошентип, илгери биз 1,5 миллиард долларыбыз бар, камбарата бирди кылабыз десек, элдин баары шылдыңдачу эле. Финансисттер акча берчү маселе. Бирок 6 миллиард доллар бар өлкөгө, мына улам биздин кошуналар да кат жазып президентибизге кайрылып атат. Өзүңөр эле эмес, бизди да кошуп алгыла, камбарата бери курганга деп. Буюрса, быйыл биз бир айда орточо 24 миллиард сом чогултуп жатабыз. 2013 жылы бир жылда 34 миллиард чогултубуз. Эмдиги жылы 27 миллиард сом айына чогултуп турушубуз керек. Бюджетти 2-3 жылда 2-3 эсеге көбөйтүү экономикалык чуудо болгон мамлекеттердин тарыхында дагы чанда гана болгон. Акчаны, экономиканы, салыкты, бажыны башкарууну жакшыртуудан таптык. Контролдук кассалык аппараттан колдонгондордун выручкасы 10 айда 1 триллион 400 миллиард сомду түздү.
Электрондук счет фактуралар ишке киргизгенден баштап акчанын обороту 5 триллион 200 миллиард сомго жеткенин көрө баштадык. Мурда реалдуу көлөмдү буну көрчү эмеспиз, салыгын дагы туура ала алчу эмеспиз. 10 айда импорттон алынчу кыйыр салыктар 32,5 миллиард сомго жетти. Заправкалардан 64 миллиард сомго 1 миллиард 100 миң литр май сатылганын көрүп турабыз. Жана ким сатып алып атат, аны да көрөбүз. Google'га салык киргиздик. Кыргызстанда эмес 20 компания 100 миллион сомго жакын салык төлөдү. Яндекс таксилерди бүт барын ККМга коштук. Салык кызматы bir жылда 154 миллиард сом берет, быйыл бажы кызматы 73 миллиард сом берет. Экөө биригип 2 миллиард 750 миллион доллардан ашык накталай акчаны биздин казынабызга өткөзүп берет. Тоген тармагы 10 айда 39,6 миллиард сом киреше берди. Кумтөрдөн эгерде 11 жылда биз 5,3 миллиард сом түшсө, 10 айда 26,5 миллиард сом түштү. 2021 жылы казып алган 10 тоннадан ашык алтын биздин запаста калды. 2022 жылы 17,2 тонна алтыныбыз дагы өзүбүздө калат. Кумтөр үчүн президентибиз тагдырын арнады, бирок алтынга азгырылган жок. Өз позициясында бекем турду, ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Экономикада туура саясат болуп атканын бир эле мисалын айта кетейин. Мугалимдер жетишпейт деп эле атчыбыз. Мына быйыл 75%га вакансиялар жабылды. 5 миңден ашык мугалим жетпей атат дедиле. 3,5 миңден ашык кыз келиндерибиз, балдарыбыз кайра жумушка орношту жакынкы арада. Анын ичинен 1053 эркектер дагы жумушка кабыл алынды. Биздин балдарыбызды эркектер дагы тарбиялашко деп биз ойлойбуз. Тоолуу алыскы региондордо резерв кадр болду. Биз бүт болгон вакансияларды жаптык. Азыр эми калганы дагы жакынкы арада жабылат дейбиз. Дагы бир эле мисал айтып коеюн. 10 жылдын ичинде 353 мектеп салынса, biz 2 жылда 140 мектеп салдык. Бишкекте айтып кетти, президенттин түздөн түз тапшырмасы менен 15 мектеп быйыл салынды. Bir бала бакча, ал эми Бишкекте өзүбүздүн борборубузда 10 жылда болгону 10 эле мектеп салынган. Анын артынан да кызуучу болуп, асты мэрлер камалып, кийин президенттерге дагы кылмыш иши козголгон. Урматтуу мекендештер, биз сиздерди чогултуп мактанайлы деп жаткан жокпуз. Бирок аткарылган иштин баары арбын. Бул коррупциясыз, крышасыз, таза бийликтин жетишкендиктери. Президент эч кимге уурдатпай, кирешенин баарын ортого толтуруп жатат. Эл бизде болсо, элде дагы болот деген принципти өзгөртүп, биринчи элде болсо, андан кийин бизде болот деген түшүнүктү ар бир чиновникке киргизип жатат. Сиздер 2 күн сын айтасыздар. Элдин бүт проблемасын жерден билесиздер. Баарын ирети менен бүтүрөсүздөр деп 2 күн кечке ушу сиздер менен чогуу болосуздар деген президенттин тапшырмасын так аткарып, министрлер кабинети баарын ирети менен орду менен бүтүрүүгө өзүбүзгө милдет алабыз. Урматтуу президентибиз айткан алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн бизге Кыргызстандын ар бир жаранын колдоосу керек. Сиздерден сураныч. Биринчи, элди биримдикке чакырып берсеңиздер. Экинчи, мамлекеттин бүтүндүгүнө баарыбыз бекем турсак. Үчүнчү, мындан ары Кыргыз Республикасында ажал Кудайдан болсо, салык Кыргыз өкмөтүнөн болот. Салыкты төлөмөйүнчө тынч эч ким уктабайт. Жакшылыктын айлампасы бул эми добрый круг катары баарыбыз көрүшүбүз керек. Өзүбүзгө кайтып келүүчү эле жакшынакай школдор, мектептер, пенсия, пособиялар. Ошондуктан салыктарды төлөнүшү абзел. Жүрөгүбүздө ишенимдер бекем болсун, башыбыздан баары өттү. Мындан ары бизге өнүгүүдөн башка жол жок. Biz сөзсүз ийгиликке жетишебиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.